Жалоо шаарындагы түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургиясы илимий борбору 3 кабаттан жана жанындагы бир нече кошумча бөлүктөн турат. Бирок анын бир кабаты гана дарыгерлердин жана жергиликтүү бийликтин көмөгү менен 2018-жылы оңдоп түзүүдөн өтүп, бир нече бейтаптын жатып дарылануусуна шарт түзүлгөн. Деген менен ушул жылдын 19 сентябрь күнү мамлекеттик экотех инспекция толук бүтпөгөн имаратта иш жүргүзүүгө тыюу салган. Ошо бир айдын ичинде ошо чара көргүлө депчи. Ошо менен кошо тиги капиталдык курулуу немесине өткөзүлгөн. Аларга да кат жөнөтөбүз деген. Эгер алар менен биргиликте кабыл алуусу өткөзүлсө, мамлекеттик кабыл алуу өткөзүлсө, ошондо гана иштетүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп эскертүү берип атат да. Мамлекеттик экотех инспекциянын Сузак району жана Жалоо шаары боюнча башкармалыгынын башчысы Бекжан Султангазиев бардык иш-аракеттер мыйзам чегинде жүрүп жатканын айтып, буларга токтолду. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык мамлекеттик кабыл алуудан өткөндөн кийин гана пайдаланыш керек болчу. Бирок тилекке каршы ал имарат мамлекеттик пайдалануудан өтө элек, себеби толук курулуш иштери бүтө элек проект боюнча. Эскертменин убактысы келгенден кийин, бир айга берилген. Убактысы келгенден кийин биз контролдук текшерүү кылабыз. Эгерде ишмерттүүлүгүн токтотпогон болсо, анда сот органдарына өткөрүп беребиз материалдарды. Эгерде экотех инспекция талап кылгандай жүрөк ооруларын дарылаган борбор ишин токтотсо, бейтаптар менен катар дарыгерлер бир топ кыйынчылык тартаары бышык. Учурда аталган борбордо дарыланып жаткан бейтаптардын бири Кочкорбай Исраилов өкмөттүн даяр имаратты оңдоп түзүүгө каражат бөлбөй жатканын кескин сынга алды. Эгер бир болбосо биз кайга барат элек? Эмне кылат элек? Кайра толук бүтүрүп, условия түзүп, шарт түзүп, мунулар жылуулап, карабаты менен жакшылап иштетип, дагы керек болсо кошумчалап чоңойтуш керек. Мына айланаларды дагы көрктөндүрүп эметсе болот. Түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургиясы илимий борборун толук оңдоп түзүүдөн өткөрүү үчүн 71 миллион сом зарыл. Ал эми анын ичин медициналык жабдыктар менен жабдуу үчүн дагы 72 миллион сом керектелет. Бирок өкмөт аталган борборду оңдоо үчүн быйыл 1 сом да бөлгөн эмес. Бизге 2018-жылы 3 миллион сом каражат бөлүнгөн. Бөлүнгөн акчага тендер өтүп, аны 2,5 миллионго подрядты ишкана утуп алгандагы ошол 2,5 миллион сомдук ишти аткарып койду 2018-жылы. Ал ишке лестницанын шахталары бүттү. Ана сырттан баягы канализация, суу, таза суу алып кирилди. Курулушу толук бүтө элек имарат сепаратист Кадыржан Батыровго таандык болгон. Ал улутташтырылып 2015-жылы аталган борборго өткөрүп берилген. Имарат толук оңдоодон өтсө, 100дөй бейтапты дарылоого болот. Белгилей кетсек, Түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургиясы илимий борбору жыл сайын 3000 оорулууну кабыл алат. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.